Сооротуучу Кудай. 7 сентябрь. Эмне үчүн кудуреттүү Кудай периштелерге муктаж болмок эле деген суроо угуп калдым. Бул суроо көптөгөн адамдарды кызыктырат. Чын эле, Кудайдын кызматчы периштелери бар. Алар абдан көп, санын эч ким билбейт. Ыйык жазууда түмөндөгөн периштелер деп айтылат. Алардын бир тобу херувимдер. Херувимдер 4 жүзү бар күчтүү периштелер. Дагы бир тобу серафимдер. Серафимдер 3 жуп канаты бар периштелер. Бир жуп канаты менен беттерин, экинчи жубу менен буттарын жаап, үчүнчүсү учууга арналган. Ыйык жазуунун кээ бир жерлеринде периштелер эркектердин образында көрүнүшкөн. Мисалы, Лука Ыйсанын мүрзөсүндөгү периштелерди жаркыраган кийим кийген 2 киши катары сүрөттөйт. Периштелер Ыбрайымга да адам болуп келишкен. Кудайдын сөзүнө ылайык, Кудай өзүнүн эркин аткаруу үчүн периштелерди колдонот деп жазылган. Периштелер ортомчу болуп кызмат кылышат. Алар аркылуу Кудай кабарларын жеткирет, пландарын ишке ашырат жана Кудайдын улуулугун даңазалайт. Периштелер Кудайдын күчүн жана даңкын көрсөтүү менен аны даңктоого жардам беришет. Кудай адамдар менен түзмө-түз байланышта болбойт. Ал үчүн периштелер бар. Периштелер куткарылууну мураскалчуларга кызмат кылуу үчүн Кудай тарабынан жиберилген кызматчы рухтар. Бул тууралуу еврейлерге жазылган катта айтылат. Периштелер кабарчылар катары Кудайдын эркин жана билимин жеткиришет. Ошондой эле гармонияны жана тартипти орнотууга катышышат. Кудай руханий жана материалдык дүйнөнү жараткан. Дүйнөгө руханий жана табигый мыйзамдарды берген. Алардын аткарылышын камсыздоого периштелер Кудай тарабынан дайындалышкан.